Ассаламу алейкум. Эмне үчүн шабдалыны жестко буташ керек деген суроого мына ушул жооп. Алдыбызда көрүнүп турган шабдалы көрүп турасыздар. Ийилип, сынганга кетип атат. Бул да бышканга чейин 1 жума 10 күн убакыт бар. Эгер бул ушул чоңоюш боюнча өзүнө суу тарта турган болсо, анда бул сынып калышы мүмкүн. Ошондуктан муну тиребеч же байлап чыгышка туура келет. Шабдалы башка гилас, өрүккө караганда өзүн өзү чаңдыткандыгы үчүн канча гүлү болсо ошонун баарын кармаганга аракет кылат. Ошондуктан шабдалыны 50% жогору бутоого туура келет. Башка жерлерде 70, кээ бир жерде 80% чейин бутап салган учурлар болот. Биз 50% бутаганбыз. Бул чалараак болгон. Чала болгон үчүн бул мына ошондой көбүрөөк шабдал болгон. Бир аз стандарттан майдараак. Стандарттан өтөт, бирок майдараак өтөт. Мынакей. Мына майда. Бул өтпөйт. Арасында майда көбүрөөк болуп калган. Астындагылар майдараак.